Көп улуттуу өлкө калкын кучагына батырган Ош жергесинде эгемендиктин 32 жылдыгы чоң салтанат менен өттү. Дал ушул майрамды белгилөө бардыгына эле буйруган эмес. Дүйнө мамлекеттеринин арасында кыргыз желегинин желбиреп турганы чоң сыймык, баа жеткис дөөлөт. Дал ушул өлкөнүн негизги майрамы катары эсептелген 31 августта эгемендиктин эң белгиси болгон мамлекеттик туу көтөрүлдү. Мамлекеттик туусу көтөрүлсүн! Кыргызстан көз карандысыздыкка ээ болгон соң ачык конкурс жарыялап, мамлекеттик туусун кабыл алган. Анын авторлары Жусуп Матаев, Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров жана Маматбек Сыдыков. Кыргыздын туусу болсо, эң биринчи символик качественный туу кабыл алынган. Бул деген мамлекеттин өзүнүн жүзү. Мамлекеттик туу кыргыз элинин баскан жолун, дүйнө таанымын чагылдырып турат. Түндүк төгөрөктүн 4 бурчун байланыштырат. Эгемен Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болуп, буунун алдына дүйнө мамлекеттеринин желектеринин катарына кыргыз туусу илинген. Ошо 32 жылдын ичинде биз 167 мамлекет менен дипломатиялык байланыш түздүк. 40тан ашык эл аралык уюмдарга мүчөбүз. Бизди оонда таанышат. Бириккен Улуттар уюмунда Кыргызстан 32 жылдын ичинде өзүнүн мамлекет катары өзүн көргөзө алды. Эгемендик майрамына дипломатиялык корпустун өкүлдөрү дагы чакырылган. Элчилер достуктун көпүрөсү. Алар мамлекеттер аралык мамиледе чоң роль ойнойт. Кыргызстан Türkiye'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke. Кыргызстандын көз карандысыздыгын алгачкылардан болуп таанаган өлкө Түркия. Бул кубанычтуу күндү белгилеп жатабыз. Алакабыз артууда. Саясий, экономикалык, социалдык байланышыбыз жакшы. Саламаттык сактоо тармагындагы кызматташуубуз дагы чыңдалып жатат. Ушул күнгө жетүү үчүн кыргыз эли татаал жолду басып өткөн. Каганат куруп душмандарды сестенткен учурлар болгон. Бирде туш-тушка чачылып, байрагы кызыл канга боелгон. Октябрь революциясынан кийин өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө ээ болду. Ага эмдиги жылы 100 жыл болот. Кара Кыргыз автономиялык облус деп. Ал кийин Жусуп Абдырахманов, Абдыкерим Сыдыковдардын улам талабы менен Союздук республикага айланды. Союздук республика акырына келип 91-жылы өзүнүн эгемендүүлүгүнө ээ болду. Эгерде ошол мезгилде 24-жылы өз мамлекеттүүлүгүнө ээ болуу үчүн күрөш болбогондо, анда биздин жарымыбыз Жетис облусуна, жарымыбыз Фергана облусуна карап, биздин өзүбүздүн мамлекетибиз жок болот болчу. Ошон үчүн бул соңку эле мезгилдеги эгемендүүлүккө карата өтө бир катуу күрөштүн бир үлгүсү болду. Канчалык кыйынчылыктар болуп атса дагы ошонун баарынан баштан өткөрүп, азыр жакшы деңгээлде өсүү эң чоң жетишкендиктердин бири. Бул биримдиктин эсеби, бул ошо эмгектин эсеби, элдин эмгеги. Азырда эгемендиктин пайдубалын бекемдөөгө салым кошуп жаткан улан кыздардан кыргыз элинин уучу кур эместигин президент белгиледи. Эгемендикти бекемдеп, эртеңки муунга гүлдөгөн өлкөнү калтыруу башкы максат. Ал үчүн акыркы жылдары жигердүү аракеттер жасалууда. Аскердик күч-кубатыбызды арттырып, коргоонуу мүнөзүндөгү мамлекеттин аскер коопсуздугун камсыздоого багыт алган аскердик доктринаны кабыл алдык. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууга белсенип, мамлекетибиздин дүйнө жүзүнө кулачын жайууга жол ачылып олтурат. Жол демекчи, мамлекеттин экономикасынын күрөө тамырына айланган жол тармагындагы реформалар башталды. Жол курууга техника жок деп шылтоолобой, 700-га жакын жол куруучу техникаларды сатып алууну мерчемдеп, алардын 265-и сатылып алынып, азыр жерлерде кызуу иштеп жаткан чагы. Энергетика тармагына токтолсок, ири ГЭСтердин агрегаттары реконструкцияланып, күн, шамалдан кошумча электр кубатын алууга кадам ташталды. Медицина чөйрөсү дагы ак халатчандардын аракети менен өнүгүүдө. Жаңы жабдуулар алынып, дарыгерлердин калк саламаттыгына кам көрүүсүнө шарт түзүлүп жатат. Өксөгүбүз только гана эски аппараттар менен иштеп жүрдүк. Бирок мына акыркы 2-3 жыл арасында биз абдан жакшы, өтө жаңы заманбап аппараттарга ээ болуп, ошол аппараттар менен мээ ооруларын дарылап атабыз. Ошон үчүн азыркы деңгээлибиз өтө бийик. Биз Европа менен, СНГ менен теңелсек боло берет. Ошо теңге жетип калдык деп эсептеймин. Ал эми социалдык тармак тууралуу айтсак, бала бакча, мектептердин курулушу жанданган чак. Билим уя тартыштыгы жоюла баштады. Бул тармакта эмгектенгендердин айлык акылары кескин жогорулады.
Канча жаштар азыр миграция кетпей, мугалим болуп иштейм деп, кайрадан врач болуп иштейм деп кайтып атышат. Ушундай кылып, ирет менен биз айлыктарды көтөрө берчү болсок, мен ойлоймун, жаштар кетпей калып, жаштар калса, мамлекет өнүгөт. Ал арада тил маселесине олуттуу көңүл бурулуп, мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынды. Ага ылайык мамлекеттик мекеме, уюмдар иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзөт. Бардык мамлекеттердин эгемендүүлүк деген касиети, белгиси өзү ошо улуттук тил болуш керек да. Ошон үчүн эгемендүүлүк менен тилди мен экөөнү бири-бирине теңдеш катары эле карайм, баалайм. Ошондуктан мына кечээ президентибиздин мыйзамга кол коюп күчүнө киргизгени эгемендиктин алдында. Бул өзү дагы абдан чоң өзүнчө символикалык мааниге ээ да. Нарк насил, каада салт, маданият унутта калган жок. Кылымдар бою сакталып келген улуттук баалуулуктар, руханий дөөлөт даңазаланууда. Садыр Жапаров бир кезде өлкөнүн жетишкендиктери менен сыймыктанчу учур келерин белгиледи. Бир аз убакыттан кийин Кыргызстандын жетишкендиктери менен сыймыктанчу учур да келет. Андай заманды жаратуу, өнүккөн өлкө куруу биздин колубузда. Себеби бизде бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Өлкөдөгү, эл ичиндеги мындай артыкчылыктарды колдон чыгарбай туура пайдаланып, тарых жаратып калуу улам боло бербей турган тарыхый шанс. Шансты кетирбейли, тарых жараталы, биз сөзсүз жарата алабыз. Өлкөнүн жаратылыш ресурстары, адам ресурстарын туура, сарамжал, астейдил колдонуп, аталардан бизге калган эгемендүү Кыргызстанды өркүндөтүп өстүрүп, кийинки муунга өткөрүп берели. Президент Ош Дубаны кайрадан жаңыланган улуу жибек жолунда тарыхый миссиясын уланта турган күн дагы алыс эмес экенин айтты. Ош шаары улуу жибек жолундагы маанилүү соода жана маданий түйүн катары эчендеген тарыхый доорлорду эске салып турат. Бул аймак тарыхта түркүм маданияттар жуурулушкан, түрдүү цивилизациялардын элементтери кездешкен менен баалуу. Бүгүнкү күндө да Ош облусу өлкөбүздүн өлчөөсүз байлыгы болгон этностор аралык ынтымактын, көп түрдүүлүктүн духун чагылдырып турат. Өлкө калкынын ынтымагын бекемдеп, биримдигин арттыруу үчүн эгемендүүлүк майрамын аймактарда белгилөө уланууда. Былтыр өлкөнүн көз карандысыздык күнү Чүй облусунун Чуңкурчак жайлоосунда Байтик Баатырдын 200 жылдык мааракеси менен бирге белгиленген. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Ош шаары.